Садыр Нуркожоевич, болуп жаткан теледебаттарда бир канча президенттикке талапкерлер элдин кыжырына тийип, сиздин дарегиңизге провокациялуу суроолорду берип, коомчулукту башка нукка бурууга аракет кылууда. 30 жылдан берки системада иштеп, бирок бир да элге пайда алып келбеген башка талапкерлерге сиздин жооп берүүңүздү суранабыз. Кара Суу районунун тургуну Мамедов Кубаныч дейт. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, теледебат боюнча мен мурунку теледебатка катышкан жокмун. Эмне себеп дегенде, теледебат эмес эле ушак дебат болуп кетти. Көрдүңүздөр, акыйнеге айтыш болуп атат. Эгерде теледебаттар программаларын көрсөтүп, ар бири, мына менин программам, ушуну момундай жол менен аткарамын, мына менин жол картам, мына мен момундай реформаларды жасайм деп, ушул өзүнүн программасы менен жарыш болсо, барсак болот эле теледебатка. Анан ошо теледебатка барып алып 3 саат акыйнеге айтышып алар менен ушак териштирип, жалган жалааларды териштирип отурганча ар бир районду кыдырып, ошол убактымды бир айылдарга жумшап, райондо эмне проблема бар, айылда эмне проблема бар, эртең президенттик шайлоодон Кудай буйруп өтүп калсам, ошолорду оперативдүү түрдө чечкенге деп ар бир район боюнча өзүнчө папка чогултуп жүрөм. Ошол пайдабы же мен теледебатка барып ушак айтышып отурганым пайдабы силерге? Мына баарыбызга ошол андан көрөкчү эл кыдырган пайда, элге жакын болгон пайда. Программалары мисалы сиздерге мына мен колуман келишинче газеталар аркылуу, китепчелер аркылуу таратып бердим программаларды. Барбы окуганыңыздарга? Жетип атабы? Мына жетип атат. Алар айтып атат мынакей. Бир программалары жок. Же барбы сиздерде? Жеткиздиби программага? Эң жок дегенде интернет аркылуу же телевидение аркылуу бир окутуп койсо болот го. Макул, акчабыз жок дейт. Акчасы жок болсо бир А4-ге чыгарып туруп, мына деп таратса болобу? Аган көп деле акча кетпейт. Азыр ар бир үйдө компьютер бар, принтер бар, ксерокопиялар бар. Анан эми ошо программасын элге жетише албаган, сындан башка, тилинен башка эчтекеси жоктор менен мен барып ушак айтышып отурганды мени антип заставить этпей эле койсоңуздар деп суранар элем. Мына ошол теледебатка мен сиздерге ушул жерден эле жооп берейин. Арасында жер саткандар жүрөт, эл саткандар жүрөт, алтын уурдагандар жүрөт. Эптеп эле баягы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баягы диги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турам го, дагы бир нерсе болуп кетеби деген шылтоо менен неме алып алгандар бар арасында. Библиотека, жер саткандар бар мисалы. Азыр кандидаттардын аттарын атай албайт экенбиз, анткени бул мыйзам жол бербейт экен. Ошон үчүн өзүңүздөр эле ким экенин билип аласыздар. Библиотека саткан, жер саткан бир кандидат чыгып алып кечөгүнү. Мына мен буга чейин интернетти караганга убактым болбой атты эле. Кечө бир сутка ушул самолет учпай Бишкектин аэропортунда отуруп убактым болду. Митингдерин көрдүм, дебаттарын көрдүм, мен жөнүндө жамандап аткандарын көрдүм. Булардын программасы жок экен. Бир эле программасы бар экен, Жапаровду жамандаш деген эле. Анан ошол жигит айтат, кандидат. Мен дейт, Кумтөрдү дейт 100% мамлекетке иштеткенге менин күчүм жетет дейт. Ой, досум, 2012 жылы мен Кумтөрдү алып чыгып чырылдап мамлекетке алып коелу, мына жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип атат дегенде каршы бердиң эле го. Каршы бербедиң белең ошогон. Чыгып алып микрофондон окуй, мен заа басылып кетиптир, против деп эсептеп койгула деп спикерге айтып отурганым мына көрдүңөр го баарыңар эле, интернетте жүрөт мынакей. Анан эми 8 жылдан кийин келип алып мен Кумтөрдү алып берет элем дейт. Анан Кумтөр боюнча мени жамандап атышат, тигиндей мындай деп. Кумтөр боюнча маселе бүтө элек туугандар. Кайрылып келебиз ал маселеге. Мен 10 эле күн иштедим, 10 эле күн. 12 эле күн иштетти. Калган күндөр иштетпеди го. 3 жолу премьер кылып кайрадан шайлашты улам. Анан 10 күндүн ичинде ал дүйнөлүк компания бул. Бир Кара Суунун ортосунда турган бир дөң эмес ал Кумтөр. Ошон үчүн ал темада бир 3 ай 4 айдан кийин анан өзүлөрү эле уят болот алган. Мен көп нерсе айта албайм ал боюнча, анан кийин билесиздер.